Скорпион атайын даярдыктагы аскер бөлүгү Чүйдүн Токмок шаарында жайгашкан. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрдүн элиталык аскер бөлүгү Скорпиондун элеки 806 аскер бөлүгүндө турабыз. Скорпиондун мыкты даярдыгы, тапшырмаларды жогорку деңгээлде аткара билиши, техникалык жактан жетиштүү камсыздалышы, аскерлердин экипировкасы жана эл аралык окууларда өлкө намысын татыктуу коргошу аны элиталык бөлүккө айланткан. Скорпиондун негизги милдеттеринин бири бул күжүрмөн даярдыкты жогорку деңгээлде кармоо. Өлкөнүн ички жана сырткы коопсуздугун камсыздоо. Ошондой эле террордук коркунучтарга мыйзамсыз түзүлгөн эл аралык куралдуу топторду жок кылууда ыкчам чараларды көрүү. Биринчиден дисциплина, өзүңө болгон талаптарды коюу, 3 чет мамлекетке барып келдим. Андан тышкары көптөгөн билимдерди алып атам. Бул аскер бөлүктүн спецназдары көп жылдык тарыхында бир топ ишке салым кошкон. Ошондой эле аскерлери заманбап курал-жак техникага ээ. Алардын куржунунда ар кандай үлгүдөгү мылтыктар, тапанчалар, снайпердик винтовкалар, пулеметтор, гранатометтор, снарядтар, күн түнү байкоо жүргүзүп оптикалык жана оптоэлектрикалык тутумдарды аныктоочу шаймандар бар. Мынакей биз азыр тоо даярдыгына келдик. Ошо жумасына биз ошо эки жолу даярдык көрүп турабыз. Жумасына 2 жолу деген себеби биз канчалык көп узакка чейин түшпөй баштасак, бизде уже коркуу сезими пайда болуп баштайт да. Бул эми человеческий фактор. Ошон үчүн биз жумасына 2 жолу кылып, мындай бат-баттан түшкөнгө аракет кылып турабыз да. Айтсаңыз, сиз үчүн мынакей бул бийиктик кандай деле бийиктик эмес да эмне? Биз көз көңгөнгө байланыштуу, бул бийиктик бизге бийиктик эмес да. Белгилей кетсек, кызматкерлер сапаттуу жана универсалдуу тактикалык кийимгече жана экипировкага ээ. Аскер кызматына келгенден бери албан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Солдаттарга, жоокерлерге бир жылда бир эле жолу форма берилсе, азыр уже бир жылда 2 жолу форма берилип, 2 берци берилип, ошондой мындай мисаллар көп. Скорпион дене бой жана тактикалык даярдыкка бөтөнчө көңүл бурат. Азыркы биз артында турган имарат шуткабыздын ичинен душмандын маанилүү объектисин, анын ичинен душмандын башкаруу пунктун ичинен жок кылып, ошону ушул жерден отработка кылып, жакшылап үйрөнөбүз. Ал эми Скорпиондун чыныгы жоокери болуу үчүн чаяндын эмблемасы түшүрүлгөн жашыл беретти алууга аракет кылуу керек. Баш кийимди кийүү сынагына аскер бөлүктө 1 жылдан ашуун кызмат өтөгөн, өзүн тартиптүү, үлгүлүү алып жүргөн, оор тапшырмаларга күжүрмөн даярдыгы жогорку аскерлер катыша алат. Мына быйылкы жыл жыйынтыгында эң мыкты аскерлик бөлүк болуп, ушул вымпелди коргоо министри бизге ыйгарды. Бул вымпелди былтыр дагы биздин аскерлик бөлүк алганбыз. Мына үстүндө көрүнүп турат грамоталары. Ошол жыл мыктысы болгон 2 жыл уда биздин аскерлик бөлүктө. Жана ошондой эле мен аркамда турган вымпел бул президент тарабынан берген каармандык вымпелы. Бул биздин гана аскерлик бөлүктө бар. Анан жөн турбай мен дагы машыгуудан өтүп койдум. Бул жагым окшошпой калды окшойт, Мен үчүн чын айтканда аябагандай оор болду. Эми кантип түшөбүз? Давайте түшүргүлө.
Учурда мамлекет куралдуу күчтөрдүн согуштук жөндөмүн өркүндөтүп, коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу, күжүрмөн даярдыктын деңгээлин жакшыртуу аракеттерин тынымсыз көрүп жатат. Жана ошондой эле эр азаматтардын мекен коргоо милдетин сыймыктануу менен аткарып жүргөн мээнетин баса белгилөө менен майрамыңыздар демекчибиз. Мекенге болгон кызматыңар арта берсин.